Арбаңыздар кызырлуу кыргыз журтум, эгемен элим. Кыргызда түш оңолгондун ишин колот деген бир кемеңгер кеп бар. Мындай караганда бул түш адамдын психологиясына байланышкан бир окуя, кырдаал сыяктуу сезилгени менен адамдын тагдырына таасир берген да учурларын көп кездешебиз. Деги эле ушул түшкө маани берүү, түштүн баягы мойну кылдай, башы казандай деп коет. Ушу түшкө кыргыздар кандай маани берип келген? Ал түштүн кыргыз тарыхында, тагдырында, адам тагдырына кандай таасир берген? Биз бүгүн ушул түш тууралуу сөз козгойбуз. Биз менен бирге болуңуздар. Көрөнгөлүү кеп куралы ашыгып, көтөрүлүп бийик болсун зоболо. Толкуп ташып топ жыйынды чакырдык, тоолуктардын ток-шоу Сободо. Көрсөтүүбүздү баштан аяк ыргак менен колдоп, коштоп, гитарист, композитор Качкын Абдыкадыров агайыбыз. Кош келипсиз. Жана ошондой эле Перизат тобу. Жалпыңыздар кош келипсиздер. Серепчилерибиз менен тааныштырайын. Ак эл кут жоопкерчилиги чектелген коомунун төрайымы Элмира Мураталиева. Тур аруу эл маданий агартуу борборунун жетекчиси Турар Айталиева. Жана ошондой эле эркин изилдөөчү Кабар Бекматова эжекебиз. Кош келипсиздер жалпыңыздар. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин доценти Бермет Наралиеваны студияга чакырабыз. Студиясы кош келипсиз, эжеке. Алгачкы эле суроо ушул болсун. Түштүн илимий аныктамасын эмне деп беребиз? Кандай түшүндүрөбүз? Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Түш деген бул адамдын жан дүйнөсүнүн бир сферасы. Түш көрүү бул уйку менен бул ажырагыс бөлүктө турат. Өзгөчө психология илиминде бул түш көрүү боюнча психоаналитиктер изилдешет. Психоаналитиктердин изилдөө объектиси болуп кызмат кылат. Бир күндө түш көрбөгөн адам жок. Ар бир эле адам жаздыкка башын коюп уктап баштагандан баштап эле көптөгөн түштөрдү көрөт. Статистикалык маалыматтар боюнча 9-дан 12-ге чейин түштү көрүшү мүмкүн, андан да көп түштү көрүшү мүмкүн. Сериялы, Бирок жок, серия болбосо деле эртең менен ойгонгон кишиден сиз түндө түш көрдүңүзбү деп сураса, мен түш көрбөдүм деген адамдар да жолугушат, түш көрбөдүм деп. Бул табигый боло турган нерсе, себеби биз ойгонгондон 5 мүнөт аралыкта көргөн түшүбүздүн 50%-ин унутуп коебуз. Аң сезимибизден сүрүп чыгарабыз. Эске сактоо. Анан дагы кийинки 5 мүнөттүн ичинде 90%-ин биз аң сезимибиз сүрүп чыгарат. Бул автоматически өзүнүн өзү боло турган өзгөчөлүк. Ошондо биз түнү бою көргөн түштүн 90%-ин унутуп, бир 10% гана эсибизде калышы мүмкүн. Кээ бирлерибизде ошол 10% да эсте калбайт. Ошон үчүн түндө сиз түш көрдүңүзбү десе, кээ бирлер түш көрбөдүм дейт. Бул дагы бир өзгөчөлүгү биздин адамдардын эске тутумунун өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу. Биздин эске тутуубуз кыска убакыттуу, узак убакыттуу, анан оперативдүү, логикалык эске тутуулардын түштүн сакталып калышынын бир өбөлгөсү болуп эсептелинет. Айрым уккандарыбызга караганда түштүн узактыгы бир секунд эле болот дейт го, ошолчомбу? Бир саамда эле ушунча убакыт. Бир эле фрагмент түш боюнча сакталып калышы мүмкүн. Мисалы, жыйналышта олтуруп, чыгып баратып, башка бирөөдүн шляпасын кийип чыгып кетиши мүмкүн. Мына ушул сыяктуу эле. Эми түштү деген биздин түш боюнча биринчи жолку илимий монография Зигмунд Фрейдке тиешелүү. Ал 1900-жылы эң чоң монографиялык эмгегин жарыялаган. Бул психология илими жаатында, психоаналитика жаатында аябай табылгыс чоң байлык. Бул билимди сөзсүз түрдө окуп караш керек. Ар бир түш боюнча изилдене турган кишилер. Андан кийин эле Зигмунд Фрейдтен кийин Карл Густав Юнгтун ушул түш боюнча чоң изилдөөлөрү бар. Эки окумуштуу, бири окуучу, бири агайы болгону менен экөөнүн көз караштары акырына келип бөлүнүп кеткен жактары бар. Негизинен бирок түш боюнча экөөнүн тең адамдын аң сезиминин түпкүрүндө боло турган нерселерди ачып бергендиги. Мына Карл Густав Юнг 400 түштү изилдеп караган. Ал өзүндөгү же башкалар менен болгон? Ал ушул жанакы изилдөөдө
ойдун бурмаланып кетиши деген бир фактор бар да. Бул жаңылыштыкка алып келе турган фактор. Ойдун бурмаланып кетиши, изилдөөдөгү интерпретациянын искажение интерпретация деп коет да. Ошо ой бурмаланып кетет. Ошондой бурмалоо болбош үчүн Карл деген Густав Юнг 8 ай ичинде бир жаш жигиттин түшүн жаздырган. Аны врач жазган. Ошол нерсеге бурмалоо болбош үчүн Юнг ал киши менен жолуккан дагы эмес, анын жашоосуна кызыккан дагы эмес. Ошондо 8 айдын ичинде 450-ге жакын түш жазылыптыр да. Ошол 450 түштү илимге бир чоң ачылыш киргизип, түштүн бир табигый сырын элге ачып бериш үчүн ал өзү көргөн түштөрдү элестетип, анан кийин чечмелеп берген. Биз деген жаздыкка башыбызды койгондо, биз деген күндүз кечке чейин биздин коомдук аң сезим, биздин ано жараткан энергияларды тоскоолдукка алып, тыюу салып, эреже, норма, закондор менен шарттап турушу мүмкүн. А биз жаздыкка башыбызды койгондо бизде психический модератор деген бар. Адамдын аң сезими бул мүмкүнчүлүгү чексиз. Аны тыюу салып коюуга болбойт. Мына азыр сахнада сиз отурасыз, эч нерсе жөнүндө ойлобоңуз деген менен деле сиздин баш мээңиз эмнени ойлогондугу жөнүндө ал айтуу кыйын. Установка берилет, бирок деген ал баш мээ бизди көз карандысыз иштейт. Ошол нерсенин негизинде түш келип чыгат. Дагы бир нерсе да, мисалы түштү көп ойлосоң ошол түшкө кирди, көп ойлоп койгон үчүн ошондо түш көрүп атасың деген сыяктуу нерселер бар го. Бул багытта илим эмне дейт? Илимде ошол жанакы биз деген бир эле жолу поездда кетип атып же самолетто кетип атып бир элестик картинаны биз доли секунданын ичинде көзүбүздөн тартылган болушу мүмкүн, бир кадр же болбосо кандайдыр бир эхо үн угулган болушу мүмкүн. Бирок ал белгилүү деңгээлге чейин жашыруун эмеде абалда жатып калышы мүмкүн да, скрытом положении жатып калышы мүмкүн дагы. Ал биз уктаганда ошо психический модератор аябай мүмкүнчүлүгү чексиз деп атам го. Ошол адамдын баш мээсинде аябай көп нейрондор бар. Ал нейрондордун баш мээнин өзүнүн участогу дагы аябай көпкө бөлүнөт. Ошол нейрондордун бардыгы эле биз уктаганда уктай бербейт. Ошол нейрондордун иштеп калган бөлүгү бир жыл мурдакы көргөн кадрды кайра жаратабы же болбосо бир ай мурда ойлогон ойду сизди кайра улантабы, сиз аны башкара албайсыз. Ошол илим ошонун негизинде түштөр кирет деп эсептейт. Ошол түш бул ата бабалардан келген, улуу күчтөрдөн келген тарбия деп эсептейбиз. Түш баягы түгөнбөгөн кенч бул. Руханий жактан адам баласын тарбиялап турат. Ошо жаңкы сен айткан аң сезимине, түшүнүгүнө жараша деп атпайбы? Ал туура. Бирок түш ошо байланышып алган болсо, улуу өтүп кеткен арбайлар менен байланышы болот. Улуу күчтөр менен келер чак боюнда эл жөнүндө түш берет. Өзү жөнүндө өзүнүн келес баса турган жолун, ак караны, дос душманды, келечекте кандай нерсе болсо ошого программа берип турат да түш. Ошон үчүн түшкө мен бир мисал айткым келет, баягы ата бабалардын эмесине. Бир илимдеги эле бирөө түш көрөт. Түшүндө тоо эшектерди көрөт. Анан кийин көрөт дагы дос жарларынын арасында отуруп туруп, түштү, мен түшүмдө ушундай тоо эшектерди көрдүм дейт. Десе айтат, анда бир аяш айтат, кел ошол түшүңгү мага 1000 сомду чыгарат, 1000 сом онда күчүндө мезгилди экен, 1000 сом берейин, ошо түшүңдү мага бер дейт. Десе, баягы сатат, болуптур бердим деп 1000 сомду алып коет. Эмне болот? Баягы түш көргөн эшекти түш көргөн баланын иши артка кетет. 1000 сомго алып койгон кишинин неме кабыл алып койгон кишиники алдыга кетет. Бул көзгө көрүнбөгөн күчтөрдүн ата бабалардан келген бир чоң оомат эле да эшек. Ошон үчүн кыргыздар бул түшкө кандай мааниде берилип атат, кандай себептен жөлөмөлөрү берип атабы, ата бабалардан келип атабы, ошол жагына терең баа бергенде түшкө терең маани берген. Манас атабыз да түш көргөн, олиялар да көргөн. Бул бардыгы көргөн да, ошон үчүн руханий жак менен илимий жакты айкалыштырсак чоң нерсе кеткидей. Биринчи, мынагу түштөгү ошол түш көрүп аткандагы мейкиндик менен убакыт маселеси эмне болот? Каякта? Мейкиндик убакыт. Фрейдтин дастыктоосу боюнча жанагы аң сезимсиздиктин ишке ашышы болуп атпайбы? Аң сезимсиздиктен. Адамда сознательность, подсознательность деген бар да, ошол аң сезимсиздиктин түгүнүндөгү бессознательностьтун
ишке ашып кетиши болуп атат, биздин ойдун образга айланышы болуп атат. Ойдун образга айланышы биздин оюбузда убакытка, мезгилге көз каранды болбой калып атат. Ошон үчүн баягы өлгөн атасын көрүп атат, чоң аталарын көрүп атат, бардыгы мүмкүн эмес нерселердин бардыгын мүмкүн эмес нерсенин баардыгын көргөндө да кызык да, ишке ашырып атат. Жакшы. Мен дагы ошо түш боюнча толуктоо кылайын. Түшүбүз биздин ишибиз деген бир маалымат бар да, биздин изилдөөдө. Ошо түш деген адам уктаганда, физикалык денебиз уктагандан кийин жаныбыз космоско көтөрүлүп, жосо космостук байланышта бизди тарбиялап, бизге жашоо турмушубузга маалыматтарды берип тура турган түйүндөр менен байланышка чыгып, ошол жактан берилген маалыматтар биздин жер жашообуздагы иштерибизге чоң мындай жөрөлгөлөр болот. Бир жагынан тарбия болот, бир жагынан жетелөө болот, бир жагынан биздин жашообузга чоң таасирин тийгизет да. Мисалы мен өзүм бир мындай түш көрдүм да. 2011-жылы түш көрүш баштаганда түш көрсөм Индияга барыптырмын да, бирок мен аны Индия экенин билген жокмун да. Бир жерге бардым, бир жерге барсам эки этаж үйлөр, кызыл үйлөр, анан кийин нары жагы бийик тоолор, ушундай жер экен. Анан түнү таң аткыча издеп атам, бирөөнү эле издеп атам да, ошол кичинекей шаар экен. Ошол жер Канпур деген шаар экен. Точно жана ошондой экен да. Мен түшүм көргөндөгүдөй. Таң калдым да. Экинчи түшүм Кытайда экен, Сиан деген шаарды анан эмени изилдеп келиш керек деген бир маалымат болгон. Анан бирактан кийин дагы эле түшүмдө кетип атам, бир тоонун этеги менен кетип атып, бир аялга жолугам да. Анан ал апа мындай аябай экстрасенсордук касиети бийик аял экен. Ошол ападан мынтип сурап коем, мен кайсы жерге келип калдым, могу жерде мен издеген жерди табамбы десе, айтат, могу тоонун этеги менен жол турбайбы, ошо менен кете берсең издеген жериңди табасың деп. Анан бир аз убакыттан кийин эле ошол Кытайга барсам ошол жер болуп калат да. Таң калышты да. Түшүбүз биздин ишибиз экен. Бул адам менен ааламдын ортосундагы байланыш. Өткөн чак менен келер чактын немеси. Көбүнчө түштү эмне үчүн берет? Эскертүү үчүн берет, жакшылык үчүн берет. Өткөн чакты азыраак көрөбүз, келер чакты ушундай берип турабыз. Анан түшүмдө көрдүм эле мындай болуп калды. Анан эми домун жасайынчы, ырымын кылайынчы, чийкет көрсөк жыт чыгара коебуз, кан чыгара коебуз. Ошон үчүн түш бул адамдын келечектеги тагдыры, эртеңки күндүн программасы деп айтат элем да. Эмечи. Мисалы биз ошо жана Менделеев мезгилдик системасын ошо өмүр баyan окуткан түштөн алган деп деген маалымат угуп калдым. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бул эксперттер дагы эң туура айтып атат. Биздин ата бабаларыбыз түшкө өзгөчө маани берген да бардыгы. Анан түштүн ачыла элек дагы көп сырлары бар. Ал деген али илимде изилдөөнү талап кылат. Анан түштө деген бизде ушул улуттук университетте Семен Исаевич Гершин деген драматург киши аябай көп изилдеп жүрдү. Анын баягы Юнг, Фрейд, Адлер деген айткан нерсе башка. Эми биздин улуттук аң сезимдин тегерегине келип дагы өзүбүзчө бир чечмелегенде биздин бүтүн ойлорубуздун эле өзүнүн ишке ашышы, ойлордун. Ал ойлорду деген биз деген ачык ойлошубуз мүмкүн, көмүскө ойлошубуз мүмкүн. Биз деген бизге көз карандысыз эле бир ойлор мелкайт этип ушундай өтүп кетиши мүмкүн. Ошонун мисалы Адлердин айтканы бул жерде эң туура келип атат да, Юнгдукучу биз алдыдагы койгон чоң максатты ишке ашырууну көздөгөн бир терезе деп айтат да. Түшүбүз өзүбүз элестеткен нерсени көрүп экенбиз да. Өзүбүз эмнени ойлосок, ошонун нерсенин ойдун негизинде, мисалы үчүн интуиция, Декарт айтат да, илимдин башталышы интуициядан башталат депчи. Бүтүндөй илим бул интуициядан турат. Мына сиз айтсаңыз, кайсы кишинин интуициясы аябай күчтүү өнүгөт. Мисалы, кайсыл сферада эгерде киши ошол сфераны аябай күчтүү өнүктүргөн болсо, ошол сферада анын интуициясы так тастыкталат. Эгерде ал сфераны жакшы билбеген кишиде ошонун баардыгын ой жаратып атпайбы? Ал интуициясы дагы ошо так тастыкталбай калат да. Ошон үчүн биздин ойлорубуз, баардык ойлор материалдашып кетет. Себеби биздин ойдун материалдашына биздин өзүбүздүн психический модератор, аң сезимибиздин өзү түрткү берет да. Биздин ойлорубуз бизге түш болуп берет. Абдан кызык маалымат. Түштүн деген али илимде мен бул теле көрүүчүлөргө айтып атам, Фрейдти айтып атам, Адлерди, Юнгти айтып атам, бирок деген түштүн ачыла элек сырлары аябай көп.
түшкө али илим так бир таанымал бир тастыкталган жоопту бере элек. Дүйнөдө Абрахам Маслоу атындагы дүйнөлүк масштабтагы аябай чоң институт бар. Мына ошол бир жалгыз институт бүтүндөй адамдын жан дүйнөсүн изилдейт. Ошол Абрахам Маслоу атындагы институт бүтүндөй адамдын жан дүйнөсүн изилдеп келип дагы бүгүн адам деген эмне дегенди сырсандык али чечилбей келет. Биздин жашаган жашообуздун тушунда параллельный башка бир жашоо да болуп атат. Түштүн бул ачыл элек сырлары көп, аян берчек түштөр бар, чыныгы ойлордун ишке ашышы бар. Мен эми илимдин өкүлү катарында бүт эле биздин ойлогон оюбуз түш болуп кетет дегенден катарында эле биз кандайдыр бир кошумча бир дүйнөнүн белгилеринен дагы берилген түштөр бар. Бермеде жанда сиз үчүн Качкын Абдыкадыров агабыздан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз, тыңдап койсоңуз. Ajayip görkөm taң atsa, ак булут калгып баратсаң, баратса, шөкүлө кийген кыздардай, кыздардай, арчалар тогоң ижаратсаң, байралам кең жайлуу, байрагым сен жайлуу. Жыпарын көксөп жылганын, жылкылар оттоп баратсаң, баратса, тоосырын ачып адамдар, адамдар, жашоого өзүң жаратсаң, байралам кең жайлуу, байрагым сен жайлуу. Толкуган ошол дүйнөнү, тоолорда көрүп кубансаң, бактысы жаман кыргыздын,
Бар болуңузга ыраазычылык билдиребиз. Бермет эже, бизге келип керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын кызматкери Рысбек Эшматов агайды студияга чакырабыз. Рысбек агай, студиябызга куш келипсиз. Дагы бир жолу. Негизи ушул көрсөтүүбүз улам баягы салттуу билимге, анан адамдын аң сезимге, адам таануу маселесине көбүрөөк кайрылып атабыз акыркы учурларда. Бул негизи баягы кайсы доор болбосун күн тартибинен түшпөгөн маселе го, баягы адам таануу маселеси. Актуал маселе дегендей. Алгачкы эле суроо ушул болсун да, түштүн адам жашоосуна кандай таасири бар? Биз жогоруда айтып өттүк, бирок ушу таасир жөнүндө сүйлөшсөк да. Мен мындай нерседен баштайын. Мына улуттук негиз деп айтып атпайсыздарбы? Ошого жараша мындай нерсени айткым келет да. Түш адамдын табиятындагы универсалдуу көрүнүш да. Башкача айтканда, түш көрбөгөн эч ким жок. Дүйнө жүзүндө кандай эл болсо, кандай улут болсо, баары тең түш көрөт да, адамзаты түш көрөт. Бирок ошо адамзаттын табиятын Кудай Алла Таала же табиятты ушундай жаратып койгон. Бирок ошол көптөгөн улуттар бар да. Мисалы, орустун түшү, кыргыздын түшү, япондун түшүн, жана башка ушуларды алып көрсөк, алардын улуттук негизи болот да. Башкача айтканда, мына биздин анатомиялык түзүлүшүбүз атадан балага баягы өтүп атпайбы, мурас катары? Себеби, мисалы, сиздин деле ата бабаңызга тиешелүү бир касиеттериңизди же анатомияңыздан, же психологияңыздан окуса болот да. Себеби дегенде, ал ошо жанагы буга чейин айтылып кетти, Юнгтун глубинная психология деген эмгеги бар. Ушундай системалуу окуу түзгөн да. Ошондо айтылган да, далилденген да. Себеби түш дагы ошо атадан бала тукумга деген индивидуалдуу түрдө өтөт да. Башкача айтканда, психологиясында берилет да. Ошондо бир эле адам өзүнүн тарыхындагы, анан адамзаттын тарыхында көтөрүп жүрөт да. Ошон үчүн түштүн улуттук негизи бар да. Мисалы, япондун түшүн кыргыз аягына чейин түшүнбөйт. Кыргыздын түшүн япон түшүнбөйт да. Ошондой улуттук негизи бар да. Жакшы. Кызык абдан. Эми таасир жөнүндө сүйлөшөңүз. Анан эми таасир маселеси мындай. Мына түштү деген баягы түш көрүп атканда ушунчалык ажайып түштөр же коркунучтуу түштөр, ар кандай түштөр болот да. Бирок анан уктап аткан түштөрдү көргөндөн кийин, ойгонуп кеткенден кийин, ал түштү деген кайра кармай албайбыз. Түштүн өзү менен деген анализ кылганга болбойт да. Түштүн аң сезимде адамдын эс тутумунда сакталып калган элес образдар бар. Ошол аркылуу гана биз кайрадан чогултуп, кайрадан калыбына келтирип, кайрадан ойлоп, анан ошол аң сезимде элес образда калган нерселерди кайра ойлонуштуруп, анан кийин түшүбүздү жоруйбуз да. Ошондой таасири бар да. Анан бирок ошо түш деген адамдын потенциядагы мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын айтып турат да. Түш менен эсептешиш керек. Түшүн деген эске албай койгон киши, эми биз көпчүлүк мезгилде түшүбүз бир болбогон нерсе, түшүң түлкүнүн богу деп коет кыргыздар, кээде ушинтип эле салбай койбойбуз, бирок чын келгенде түштө көп нерселерди айтып турат да. Ошол ар бир түш мааниге ээ. Ар бир түш мааниге. Ал балким ошол жанагы компенсацияга состояние, бир абалды билдириши мүмкүн. Же бир ден соолуктан аян бериши мүмкүн. Же бул алыскы жакын каралыкта деген бир нерсе боло турганын билгиши мүмкүн да. Себеби дегенде, мына тиги антикалык доордо бир акын болгон, Лукреций Кар деген, ошол нерселердин поэмасы деген чыгармасы бар да. Ошондо айтылат да. Түш адамзаттын аң сезиминен озуп өтүп, алдыда боло турган нерселерди башкача бир форма мазмунда көрсөтөт дейт да. Ошондой да. Бирок сөзсүз түрдө бул информация да. Жакшы. Түштү көрүп көрбөө адамдын өзүнүн эркине байланыштуу же кандайдыр бир сырткы күчтөрдүн таасири бар? Эми ал мындай нерсе байланыштуу. Жана түштү деген бул түш өтө татаал нерсе да. Ал жана Аллан Хобсон деген америкалык психолог бар, ошол айтканда, эгер түш аягына чейин ачылса, анда
адамдын табияты аягына чейин ачылган болор эле дейт да. Бирок андай боло элек, түш деген актуалдуу проблема психологияда. Бирок түштү деген илимдердин көптөгөн тогошуусунан караш керек да, же болбосо илимдердин чек арасынан караш керек да. Түш эми элдик аң сезимде да бар. Андан тышкары бул эң негизгиси физиологдордун, нейрофизиологдордуку, нейролингвисттердики, анан психиатрлардыкы, психологдордуку, андан кийин эгер бизде бар болсо психоаналитиктерди, анан философтордуку, андан кийин тарыхчы этнографтардыкы, адабиятчылардыкы, фольклористтердики ушундай болуп, анан кийин барып чогулуп, андан кийин анын бир проблемасын чечпесек, анда чече албайбыз. Ушундай көптөгөн илимдердин тогошуп турган өтө татаал нерсе. Жакшы. Сизге суроо берейин. Бул 10-жылдары болуш керек. Баягы түш бир Жумагүл деген келин, мына бул Нурадагы, алайдагы Нурадагы баягы жер титирөө боюнча неме болбоду, адамдар набат болуп кетпеди. Ошону 6 ай мурун көргөн. Көрүп туруп 3 жолу түшүнөн эскертүү берет. Айт, анда алы карашып губернатор болуп турган. Барып путуңду жактап болсо да айт да элди сактап кал дейт. Дегенде мени кайдан укмагыла, мен кантип барат элем деп унабай коет. Айткандай 6 айдан кийин ошол жер титиреп 75 киши набат болду. Бул каяктан келген байланыш? Сизге кандай? Эми муну илимий түрдө түшүндүрсө болот. Мисалы, астыбызда конок айтып кетпеди, мына Юнгтун теориясы. Негизи психоаналиттер баягы ортодоксалдуу психоанализ деп Фрейд ошо психоанализ окуусун ачкан. Андан кийин анын баягы шакирттери чыкканда, бирок ошол Юнг менен келишпей калып, анан Юнгтун экөөнүн ортосунда карама-каршылык чыккандагы ал ошол кеминде 5 жылдын аралыгында деген ушундай стресске түшкөндө ал кишичи ошол мезгилде түш көрөт да. Түш көргөндө ал дүйнөлүк согуш боло тургандыгын алдын ала көрөт да. Мындай түшүндө деген кызыл жайган кан болуп, дүйнө деген ушу канга булганып аткандыгын көрөт да. Ошондон кийин анан эсин жийип, кайранан кийин өзүнүн баягы белин бекем болуп, өзүнүн жанагы глубинный психология деген баягы тиги системалык окуусун жараткан да. Ошол кишинин окуусунда бул айтып атпайм, адам өзүнүн баягы жалпы адамзаттык табиятын да көтөрүп жүрөт, анан өзүнүн табиятын баягы тарыхын да көтөрүп жүрөт да. Ошол архетиптик түштөрдү көргөн адамдар болот да, жалпы адамзат үчүн кыйнала турган түштөрдү көрөт да. Мисалы бир балекет бирдемке болот, адамзаттын бул жалпы болот да. Ошону деген Юнг сыяктуу мисалы алдын ала көрө билет да. Бул ошол жанагы архетип маселесине барып такалат. Ошо тарыхый кырдаалдардан улам келип чыгат. Булар ошондой табиятынан ушундай баягы мындай компенсацияланбаган адамдын табиятында деген оор нерсени көтөрүп мындай айтып берип тура турган адамдар болот да түштөрүндө. Ошолор көрөт да. Ошол киши анда ошол жанагындай трагедия боло турган алдын ала көрө билген да. Бизде мындай болуп атат, мурда ата бабаларыбыз түштү заказ берип көрсөтүп, бир жакка чыгаардын алдында түш көргүчтөр болгон экен, түш жоргучтар болгон экен. Анан мен азыр биздин бийликтегилерге айтам да, себеби көбүндө бизде касиеттүү адамдар аябай күчүнө кирип калды. Түш менен, түш байланышы менен ошону эске албай эле биз артка кетип атабызбы дейм да. Азыр эже айткандай эле, кээ бир биздин өтө касиеттүү адамдарыбыз ушунчалык деңгээлге жетип калды. Келечекти, мына эртеңки кыргыздын тагдырын түш менен чечкенге кудуретибиз жетип калды да, ушуга маани маңыз бере албай атабыз. Ушуга сиз кандай өзүңүздүн илимий деңгээлиңиз боюнча эмне сунушту бере алат элеңиз кыргыз элине? Эми баягы антикалык доордо ушундай адамдар болгон. Атайын баягы тиги храмдарга, мындай эме жайларга, мындай таза жайларга жатып, анан ошол чиновниктер болот да. Ошо чиновниктер заказ берген. Же болбосо өздөрү деген тазаланып барып, анан ошо храмдарга сыйынып, анан кийин ошо жерге түнөп калып, анан кийин бир нече күндөрдү өткөрүп атып, анан түштөрдү көргөн да. Анан ошого ориентир алып, анан өздөрүнүн баягы иштерин жылдырган да. Бул тетиги илгертеден бери келаткан, илгерки доордон бери келаткан көрүнүш. Бул чындыгында келгенде баягы мамлекетти башкаруучулар болобу, чиновниктер болобу, баягы бизде ошол келечекти көрө билүү ошо түшкө да байланыштуу да. Бул эми оор маселе, мындай айтканда деген. Муну образды айтса болот да, мына Боэци деген философ бар да. Ошол айтып атпайм, мисалы мындай бир нерсени айтат да. Мына тиги ат майданында эме болуп атса, жанагы жарыш болуп атса,
Отырған киши дейт, баягы атты кой бергенден тартып, анан марага барганга чейинки аралыкты көрүп атат дейт да. Бирок андан башка да көрүнүш бар дейт да. Ал өзүн дагы көрөт экен да, анан кийин баягы марада болот экен нерсени да көрөт экен да. Эми аны бир жазуучу айтып атпайбы? Бул Кудай эле ушинтип көрбөсө, өзүн дагы анан башканы да көрбөсө дейт. Бирок ошол эле киши дейт, отуруп алып дейт. Маранын баягы тиги башталышында, ат чабуунун башталышында кандай болду эле, аягында кандай болду эле, көзүрмөнчүлүк убакытта деген кандай боло тургандыгын аныктап кое турган адамдар болот дейт да. Андан да башка чоң адамдар болот дейт мындай. Мисалы адамдын төрөлгөндөн тартып өлүмүнө чейинки деген көп бир мезгилдик аралык бар да. Ошондо көзүрмөнгө чейин көрүп койгон адамдар болот да. Бул эми Кудайга баары ушундай көрүнөт да, мисалы үчүнчү. Ошондон улам түштүн деген ошо өткөндү дагы учурда келечекте камтып турган ошо табияты бар. Муну жана протоплазматикалык пайгамбарчылыктан башталган эволюция менин өз ишмердүүлүгүндө өткөндү да учурда келечекти бир эле мезгилде кармай турган мындай аппарат же элемент бир эме болуп калды дейт да, бир көрүнүш болуп калды дейт да. Ошон үчүн аны жөн эле сезсеңиздер болот. Мына мисалы бир жуманын ичинде деген адам эмне кыла турган алдында ала кайсы бир деңгээлде туят да. Демек биз ошол мындай өзүбүздүн табиятыбызда жаткан нерсени, айрым адамдардын табиятында көбүрөөк жаткан нерсени сөзсүз түрдө баягы потенциалдагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, аны оң жолго кое билип, аны коомдо пайдалана алсак, ал жакшы нерсени берет деп мен ишенем. Мен сиздин айтканыңызга мындай дейт элем. Азыркы мынабы астрологиянын өзгөрүлгөнүнө карап, жылдыздардын да орун которуштур өзгөрүлгөнүнө байланыштуу. Ана мына 21-чи кылым жөн кылым эмес, бул кылым ошо касиеттүү кылым, сыйкырлуу кылым. Бул кыргыз элинин ошо улуу жолго аттанып, анан улуу ордун тапкан улуу эл экенин тактай турган кылым да бул. Ошону ачык айтышыбыз керек элдерге, кийинки жаштарга. Жаштар азыр түш боюнча таптакыр түшүнүгү жок болуп калды. Жок дегенде ушу түш көрүп, түштөрүнө дагы маани берсе, бул түш тарбиялоочу чоң күч. Ошо ата бабалардын дейинби, өзүнүн ички жетилген ичиндеги энергиясынан дейинби, ошол тарбиялай турган бир чоң күч да. Анан бул түш адамдын мына манас айтуучулуктагы нур дүйнөдөн келет. Төкмакындык да нур дүйнөдөн келет. Мына бул түш көрүү дагы ошо адамдын түнкү байланышта нур дүйнөдөн келген тууру түз байланышты берет да. Ошон үчүн элдерге түштөрүңөргө көңүл буруп, түш талабын аткарып, ар кандай жамандык, ар кандай каршылыктардан, тоскоолдуктардан арылып, тууру жолго түшсө, адамдын сезимин ойготуучу күч да бул руханий жак менен айтканда. Рахмат. Рысбек агай, мына көркөм чыгармаларда түшкө аябай эле көп кайрылышат. Түш менен керек болсо чыгарма өзү башталып, өзү бүтүшү мүмкүн дегенде, ушу көркөм чыгармалардын негизинде түштөрдү ишмелеп берсеңиз. Эми башкасын коюп, мисалы биздин кыргыз адабияты, кыргыз адабияты эми калыптанганга чейин анын эстетикалык табияты деген биздин фольклорубузда жатат да. Фольклор деген ушундай көркөм түштөргө өтө бай да. Бул манастан тартып башка кенже эпосторго чейин, түгүл мына кошоктордо жанагы капилет жатып, түш көрсөм карарган көлдөр көрүнөт, карарган көлдүн үстүндө карайган өрдөк бөлүнөт, карарган көлдөр көз жашым, карайган өрдөк көз башым. Карачы кандай гениалдуу айтылып атат мисалычы. Тигил жакта алып туруп өзүнүн тагдырын айтып койгон. Анан бул ошол жанагы эме жанагы аң сезиминен мурда бейаң дүйнөсү озунуп, өзүнүн трагедиясын көрө билген адамдын тагдырын айтып атат да. Жок, ошол жерденчи мисалы ал көрүп атат, бирок анын чечмелөө маселеси бар да, мисалчы. Анан ошол чечмелөө маселеси. Ошол демек анын аң сезими бийик деңгээлде экен. Анан эми ошол жанагы карапайым аң сезимде дагы ошол эстетиканы, ошол психологияны, ошол адам табиятын көрө билген мындай изирек адамдар бар да. Ошолор ошону айтып атат да. Анан биз барып келип анан кийин ошол жазма адабиятта кандай болду, ошол жанагы көркөм чыгармалардын тутумунда түш кандай эстетикалык функцияларды аткарат, кандай кызматтар аткарат, кандай поэтикалык өзгөчөлүктөр бар деген нерсени карап көрдүк. Эми анда ошол жанагы өтө мындай көркөм түштөрдү жөн эле мынтип кимдер жакшы жазат деп санап өтө турган болсок, ошол Түгөлбай Сыдыкбековдун романдарында жакшы түштөр бар. Андан бери карай Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылычында кайра-кайра түштөр кездешет.
бул жанагы нүзүптүн түшү эле канча турат, мисалы ошо тагдырын көрүп, фаталисттик тагдыр күтүп атпайбы, мисалы аябай эле өмүрүм кыска болуп калды көрсө, түшүм деген кумарлуу эле бат эле ойгонуп кеттим эле, мокум канбай калганын көрсө деген жашоом аз калган экен деп атпайбы, ошо кандай ошо гениалды берип атат. Же болбосо мына Айтматовдун түштөрү кандай, мисалы ошол жана архетип маселесин, улуттун тагдырын көтөрүп жүргөн Орган Кария деген бир укмуш, мындай бийикте турган адамдай, мисалы жана деңиз бойлой жаткан ала дөбөттө. Же болбосо жана плач перелетной птицы деп коет го, жана кайрылып куштар келгенче деген орусча варианты манашчылыктын тагдырын айтып атат да, мисалы. Ошол тарых менен кошо, эл менен кошо кантип жетилет, анан кантип анан кийин элди кайра сактайт деген ушундай айланпалуу көрүнүштөр деген. Оюң канча таза болсо, дилиң таза болсо, өзүңүн ошол бакы адамдагы пардалардын бардыгы жок болот дагы, келечегиңи көзөй көрүп туруп, эки дүйнөнү көрө турган көзөм болсо болот. Данышман, олиялар биздин ата бабаларыбыздан келген, касиет каяктан келген? Ошол биздин каныбызда ата тектен келген. Аны унутуп койсок такыр болбойт. Ошон үчүн мына кийинки муундарга түш дагы түш деп дагы айтылат. Анан түш жашоого келечекте боло турган программаны да берип коет. Ол такыр унутулбайт. А жөнөкөй турмуштагы жөнөкөй түш бул унутулуп калат. А унутулбаган түш бул жашооңдогу келечекте боло турган программаны берет. Ушул түш деген сөзгө дагы бир чечме берип коеюнчу, мен азыр оюма келип атат да. Түш деп атпайбы? Түшүп атат. Ааламда биздин жаныбыз көзгө көрүнбөгөн энергиядан тургандыктан ааламдын программасы биздин материалдык жашообузга түшүп аткан экен да. Түшүп атканын белгиси экен да. Ал жакшы болуп түшөт, жаман болуп түшөт. Ал өзүбүздүн оюбуздан, ниетибизден, жан дүйнөбүздүн тазалыгынан таасир, ошого карата иштейт окшойт экен да, менин оюмча. Эми мынтип айткым келет да, негизи баягы түшкө олуттуу көңүл буруш керек. Анан баягы өтө эле абстракциялуу көрүш болгондон кийин мынау адамдардын табиятын деген өтө жакшы, өтө касиеттүү деп бөлө бергенде дагы дискриминация келип чыгышы мүмкүн. Ушул жактарынан абайлаш керек да. Жакшы. Рысбек ага, анда сиз үчүн Перизат тобунан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз, тыңдап койсоңуз. Барбаңыздар, ыраазычылык билдиребиз. Рысбек агай, бизге келип керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Сиздерге да рахмат. Жакшырыңыздар. Кыргыз эл касиет академиясынын жетекчиси Шаршаналы Кабатегин агайды студияга чакырабыз.
Шаршан агай, студиябызга кош келипсиз. Чү дегенде эле ошол сөздөн баштасак да, кыргызда түштүн мойну кылдай, башы казандай деп коет го, ушу сөздү чечмелөөдөн баштасак. Бул өзү мындай да, маалымат, ааламдагы маалымат өтө кенен, демек ал казандан да кенен, бирок ошо кабыл алуу, түштү кабыл алуу уктаганда анан тонкий мындай эң энергия, нур энергия менен түшөт да, ошон үчүн кылдай деп коебуз. Кайра өзүңө сиңирүү дагы башкача болот дагы. Анан аны каяка бурсаң, ошол жакты көздөй аткарылганга жөндөм болот. Ошо кылды буруш оңой болот. Мисалы, демек, түштү түрлүү көрөбүз, ал сөз жок. Түштү, ошо көргөн түштү каалаган жакка мындай бир терс жакка жаса, оң жакка кылып койсо, ошондой болуп ишке ашып кетеби? Канчалык деңгээлде кепил бар мисалы? Эми кепилдик бул Кыргыздын тарыхында турат да. Кыргыздын тарыхында бул негизи түш, ушу илимди, бул нерселер. Бул өзү негизи азыркы убактагы илим менен айтканда, бул жана квантовый физикага туура келе турган илим. Муну кыргыз эли башынан эле түшүнүп билген экен да. Ошон үчүн мына баардыгыбыз мындайча айтканда жаныбардын баары тең биоробот да. Анан ошол баардык жарала турган жери, алына турган жери аалам да, руханий дүйнө. Демек ошону алып туруп, анан кийин бул пендеге, адамга ошондой мүмкүнчүлүк бергенден кийин, сөз жаратман сөз бергенден кийин, ошо сөз менен ошого кандай жакшы жакка буруп туруп, жаман эле нерсени жакшы жакка буруп туруп бурса, ошол аткарылып келген. Бул терең ишенимдеги нерсе болгон. Ошого ишеним болгондо жанагы аткарыла турган нерсе кепилдик болот да. Эгер ишенбесе, болуп турган нерсе деле болбой калышы мүмкүн. Кыргызда баягы санчы сынчы, толубай ырчы, анан алыңкул түшчү дегендер да болгон да, мисалы. Демек, ошо түштү дагы жогорой турган, түштү дагы бир оң жакка биле турган, туура чечмелей турган адамдар бар экен да, демек, баардык эле киши анте бербеши мүмкүн экен, туура? Ошондой болот. Эми бул жерде руханий келген адамдар турат. Булар жакшы түшүнөт. Бул баардык нерсени, жан дүйнөсү таза адам, көп нерсени кабыл алат. Бирок алардын ичинен дагы адистиктери болот да. Мына түш жоругандар болот, аян жоругандар болот, көрүнүш деп коет, кубулуш деп коет, сыр деп коет, төлгөчүлөр болот. Мына ошолордун ар бирине жогорудон берилген жөндөм болот. Ошол жөндөмдүн негизинде анан ошо башкалар деле түшүнүшөт, башка нерсени, бирок ошол багытта тереңирээк түшүнгөн адамдар болот да. Мына ушул кыргыз элинде дайыма болуп келген бул нерсе. Шаршаналынын айткан сөздөрүнө бир жолу Шаршаналы өзү түш көрүптүр да, өзү жөнүндө. Анан мага жогортуп калды. Анан жогортуп калгандан эмне түш десем айтты, мен асмандан туруп ушундай катуу үйлөп атыпмын, жер немелердин бардыгын көчүрүп лаңтар теңтер жасап атыпмын дейт. Анан мен айттым, ой, сенин түшүң бул суу эмес го, бул арбайлар катары, сен бардан жоктон бар кылып, барды жок кыла турган касиетиң бар экен, касиетиңди этият кылып, адамдарга гүлдөтө турган кылып иштетип жүр деп ошентип айттым эле. Бул түш деген, аян деген баягы түз байланыш аянда эле келип, анан кийин келген түштү дагы чечмелей турган адам болот да. Илгери деле баягы Манас атабыз түндө жатып түш көрдүм, түшүмдө мүшкүл иш көрдүм деп туруп, Бакай Кошой аталарыбызды чакырып, 40 чороосун чакырып туруп, баягы элден сураган. Элден сураганда элдин ичинин данышмандары, көсөмдөрү анан кийин баягы чын боло турган нерсени көрүп туруп, ошол жакка жоруп чындыгын тактап турган, ошого карай иш кылган. Мисалы үчүн мынабы Келкелде деле жаңы айтты го Нүсүптүн немесин. Тоодон элдерди чакырып көргөн түшүн жорутканда, тоодон тоо ашып, арбы тоодон аттап өтүп жатыпмын. Ал эмне болот десе, элдер жорый албай, токтой тургула, мен өзүм жоруйм деп туруп жоруп, кийин ана шериал канды шайлап туруп, анан өзү эме тең ата болуп атпайбы. Ошон үчүн бул түш
түштү чече турган дагы адамдар бар, түштү жөн. Ошон үчүн мына азыркы жаштар түштөрдү көп чечмелей албайт. Ана түш аткарылып кетеби деп чочуп атпайбы? Түш аткарылат. Эгер ошол түштөн баягы туура эмес түш болуп калган болсо, эскертүү түш берет да, тарбия иретинде берет, эскертүү түш берет, сезимди ойгото турган, анан сыноо иретинде да берип коет. Ошол бардыгы келип адамдын аң сезимине, түшүнүк жан дүйнөсүнө карап туруп берет. Эгер сыноо иретинде мындай неме берген болсо, жанкындай берсе, аны токтотуп калса болот. Ошон үчүн жаман түшкө да, жакшы түшкө дагы ата бабаларыбыз тогуз токошун жасап, жакшы саналаштарын чакырып, түшүмдө ушундай болуп калды деп, ошол түштү кой, түшүң мынандай жакшы жака деп туруп, кылдай деп атпайбы? Жакшы жака буруп ийип туруп, келаткан татаал нерселерди да жакшы жака буруп ийген ата бабалар. Суроо да, жалпы эле суроо болсун. Түштөгү белгилер, мисалы түштөгү түс болобу, же болбосо бир кандайдыр бир кыймыл аракетпи, көлөмбү, ошол нерсе мааниге ээби? Мисалы чоң киши, кичинекей кишиби, ак түспү, кара түспү, кызыл түспү, күрөң түспү дегендей. Түстөр сөзсүз мааниге ээ. Ар бир түстүн өзүнүн мааниси болот. Анан ошол түстү дагы чечмеш керек. Негизи мына баардыгын түбүнө чейин чечмелеп келгенде жаман нерсе негизи болбойт да. Аны биз пендечиликке оодарып алгандан кийин ошону жаман катары түшүнүп кабыл алып койсок, ошол жаман болуп калып атат да. Ал эми көлөмдөрүнөн дагы бүт баардыгынан ал жана илимдеги же математика, геометрия же химия, физика деген илим болуп атпайбы? Ошол сыяктуу эле ар биринин маанилери болот да. Түштүгө деле ошондой. Жакшы, ушул эле сиздерге болсун. Азыр эми мына бизде мурдагы түш оорудан коркушат да, түш көргөндөчү 20-чы кылымдагы түшкө караганда 21-чи кылымдагы түш жаңы түш оорулар боло баштады. Мисалы үчүн мына бул 21-чи кылымга чейин бала түш көрсө, наристе түш көрсө илешкен деп келишкен. Ошо илешкенде эле ошого жооруп, ошол жака кеткен. Азыр ошол наристе түшкө кирген мезгилде сенин жан дүйнөң ошо наристедей таза болуп калып, арулукка өттүң деген белги бар да. Чийки этти көрүп калса, андан да коркуп кетишип, жаман жака буруп алышып, арбайлар кирип калса, мен алып кеткени келиптир деп ошол жака буруп алып, ошол жак менен эле кетип калып атат да. Азыр 21-чи кылымда ар бир нерсени түштүн өзүнүн жол жобосу менен оң жака буруп алып, жаратып, жашоону улап кете турган мезгил келип калды да. Ар бир мына 21-чи кылымда азыркы биздин жаш балдарыбыз 2000-жылда туулган балдардын касиет кудуреттери ушунчалык күчүнө кирген да. Ошон үчүн түш жооруну оң жолго салып, ушуну программага киргизип эле окутуу системасына кирип, түш жоорудан баштасак кыргыз эли тез эле оңолот го деген оюм бар да. Жакшы. Толуктоп адамдарга жанагындай белги катарында бир жаман түштөр кирет да, кээ бир адамдарда. Ошол түштү ошондо караңгы түнгө айткан экен, анан агып аткан сууга айткан экен да. Ошондо ошол суудун тазалоочу күчү менен тескери энергиялар жоюлуп, ал түш жакшы жакка бурулган. Же болбосо караңгы түнгө айтканда караңгы энергия, тиги кара энергияны жоюштуруп жиберип, ошол боло турган белги андай болбой жакшы жакка өтүп кеткен экен да. Ошондой да болот. Жакшы. Бул түш көрүү анан аян берүү да кот эмеспи? Ошол түш анан аяндын экөөнүн айырмасы барбы? Болсо кандай айтып бере аласыздарбы? Жакшы. Түш менен аян экөө тең эле аян, бирок түш ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү көргөнгөчү. Аянды аян алыш үчүн руханий тазараак, руханий таза болуш керек да. Ошондо ошолор аян алат. Айырмасы ушундан эле. Ата экөө тең эле байланыш. Саламатсыздарбы? Мен уккамда ошо адам түш көрүп атканда адамдын жан дүйнөсү ошол түштөгү дүйнөгө мындай кирип кетет депчи. Ошонун кандай деңгээлде мындай чындыгы бар да? Мына ошонун чындыгын мындан көрдүм да. Мына түштү баарыбыз эле көрөбүз, бирок мындай мен бир 2 жолу мындай түш көрдүм да. Уктап атып анан көрөсүң түштү. Анан түштү көргөндө кадимкидей ойгоносуң да, анан өңүңдө да көрөсүң да. Мына ушул байланыш бар экенин ушундан эле билсе болот да. Демек, биздеги жан дүйнөдөгү маалымат ал чындыгында эле бар. Ал бирок голографиялык түрдө да, голографиялык түрдө. Биз болсо твердый кабык түрүндө мындай материалдык түрдөбүз да, алар голографиялык түрдө. Баарыбыз ошол жактан бул жака келебиз, биз тияка кетебиз. Ушундай эле алмашып турат өзү. Байланыш.
саламатсызбы? Бул эгерде жакшы түш болсо, ал түштү адамдарга айтууга болбойт деп коет да. Эгерде ал адамдар ичин тарып койсо, ал түш кабыл болбой калат деген кептерди угуп калгам да. Ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Негизи кандай түш болсо дагы ыраазычылык менен жана тазалык менен берсе, ал ошол кабыл болот. Бирөөнү жөндөй түш көрүптүр, ошондо ошо ыраазычылык менен берсе, ошол башка киши көрсө ошол да кабыл болот да. Эгер күмөн санап же бир нерсе болуп калса, ал жана айтпадыкпы, мойну кылдай депчи. Демек ошол ойлогон жакка кете берет да. Бул түш менен ой алыштырсак окшош да. Саламатсызбы? Менин суроом төмөндөгүчө. Негизи түш көргөндө жана түшкө кирген жаныбарлардын дагы ролу абдан мындай чоң роль ойношобу? Себеп дегенде кээ бирлер айтып коет го, жыланды түшүңдө көрсөң бул кенч болот, а өңүңдө көрсөң жанч депчи. Бул дагы түштөгү жаныбарлардын дагы ролу абдан чоңбу бул эмеде? Туура. Мына ар бир жаныбардын, мынакей, ар бир жаныбардын пирлери бар да. Ар бир жаныбардын пирлери бар. Демек башталыштары бар да. Ошонун маанилери болот. Демек ошо кайсы жаныбарды көрсөтсө, ошонун маанисине жараша ошонун түшүн дегени да. Мисалы үчүн жылан көрсөң генч дегени, жанч дегени, бул өңүңдө көрсөң жанч дегени, эми ал жылан сага зыян келтирип коюшу мүмкүн дейт да. Ал эми генч дегени, мына жыландын мындай формасы бар, анан сөзүндө да атында да мааниси турат да. Могу жыл аан дейт да, ааламдан үн келип, ошол могу ДНКнын сүрөтүндөй болот жыланчы. Демек ошол жакта маалыматтын баарын келсең сага байланыштуу жылаан берет деген түшүнөт. Демек ошо байлыкка тутанасың, генчиң ошол жакта деген түшүнүлөт. Азыркы эми бул баланын эмесине баягы түштү деп атпайбы? Түш жана аян экөөнүн кандай мааниси бар деп. Аян дегенде касиеттүү адамдар өзүнүн бир ошол түшкө уктагандай бир мезгилге жетип алып туруп аян алышат да. Ал эми түштөгү аянды мен аябай баалайм дагы. Өзүм аян алган үчүн мындай аянга көбөлүк маани бербейм, түшкө ушунчалык маани берем. Эгер түшүмдө келген аян болсо, ошонун аркасынан түшүп аткарып, баягы бизде эми дому кылсын, сууга айта коюп, жакшы түшүң. Азыр кыз айтпадыбы? Эртең менен туруп, бетиңди жууп атканда сууга айтып, тилегиңди айтып, анан кийин тилек кылып алсаң, ошол түш орундалып калат. Эгер жаман түш көрсөң деле ошол сууга айтып туруп, ошол менен агып кетти деп туруп тилек кылып, өзүңдөгү ишенич менен ушул орундала берет да. Ушуну жаштарга үйрөтүп, баягы маңызын айтып үйрөтүш керек да. Түш менен аяндын экөөнүн эки чеңгели бар. Аянды бир убакта касиет, кудурет жеткен адамдар аян аркылуу алат. Жөнөкөй эле мына силердин ар бир түшүңөр бул аян, силер үчүн келечектеги жашоодогу өзүңөр үчүн аян да. Мен дагы ушул жерде бир толуктайын деген мындай да. Бул түш аян деп атабыз. Түш түнкү байланыш, аян күндүзгү байланыш деп айтылат да. Эми ошондо аян болсо жогорку биздин жанаша жашоочу дүйнөдөн келген кабар деп түшүнөт экенбиз да муну. Мындайча айтканда дагы бир эмеде айтылган жери бар. Түш бул периштелердин пенделерди тарбиялоочу кабар байланышы деп айтат да. Эгер ошондой боло турган болсо, азыркы көпчүлүк элдер биздин мына кыргыз эли түшкө көңүл бурбай калдык. Туура. Ошол түштөн маселен периштелер келечекте боло турган ар кандай жакшы нерселерди, боло турган кырсыктарды, жаман нерсе да бар да бул турмушта, ак кара бирге жүрөт да. Анан ошону билбей калып, бизде кырсыктардын көбөйүп атканында дагы бир ушул жагын дагы эске алса, кырсыктардын алдын алса боло эле деген дагы бир ой бар да. Ошого кандай көз караш? Мына ушул нерсени кыргыз эли ар дайым эң чоң көңүл бөлүп, жашоо турмушунда ушуну колдонуп келишкен. Көп кырсыктардын алдын ала токтотулган деген сөздөр калган, уккан. Бирок өзүбүз көргөндө нерселер бар да, мына мисалы үчүн кургакчылык болгондо, же болбосо жаан жаганда ошону тилеп эле аткарып жаратып кылуучуларын мен бала кезде өз көзүм менен эле көрдүм. Ошондой Кыргызстандын ар бир жеринде бар да. Анан алдын ала муну кайсы бир аянчы түш көргөн адамдар ушундай болуп, биздин аңыздарда же болбосо бир эпостурда да бар. Ушундай алдыда ушундай бир жаманчылык келе атат экен. Ошону токтотуп калалык. Ошон үчүн мындай жолдор бар. Могу баланча деген киши ушуну билет эле. Деген ошону түшүнгөн кишилер баары чогулуп алып, анан ошонун ишенимге салып сөздөр менен
көп кырсыктарды токтоткон күндөр болгон. Кыргыздын жашоо турмуш өзү ушундай болгон. Ушулардан түзүлгөн. Мен дагы бир толуктоо кылып коеюнчу, ошо адамга Кудай өзү жаратмандык касиет берип атпайбы? Жалаң жакшыны жарат депчи. Жер планетасында жалаң тазалыкты, аруулукту, табигый нусканы жаратат. Демек, значит, бизден да ошол табигый нусканы жаратышты түшүбүздөн дагы, өңүбүздөн дагы, бардык жагыбыздан жан дүйнөбүздү ошо туура жолго буруп, тазалап, анан кийин өзүбүздүн кыргыздын каада салтын күтүнүп, ата бабалардын бизге калтырган мурастарын улантып, анан балдарыбызга дагы ошону үйрөтүп кетсек, абдан сонун болот экен да. Ошол нерсени биз колдонуп жашашыбыз керек. Туура айтасыз. Ошого келишибиз керек. Ошого. Шашан агай, сиз үчүн анда Рахатбек Сейтек уулунан жагымдуу чыгарма тартылайбыз, тыңдап койсоңуз. Жалынсыз болот майдадам, жаштыгың барда пайдалан, жанып кал жанар тоболуп, жашабайт адам кайрадан. Жашабайт адам кайрадан, жашабайт адам кайрадан, жашабайт адам кайрадан. Шашан агай, бизге келип момоктуу ой, дымактуу пикирлериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Доором ашып, заман өзгөргөн сайын адамдын аң сезими улам бийиктеп өсүп жаткан кербези. Бирок дагы түптүү түшүнүктөрдүн бири болгон бул түш аянга маани берүү адамдын күн тартибинен, адам маселесинде, адам тагдырынын күн тартибинен кетпей
түшпөй келаткан маселе. Биз бүгүн ушул түш аянга болгон мамилени кайрадан карап чыгуу маселесин ортого салдык. Элибиздин иши илгери болсун үчүн ар бир кылган кадамына, баскан кадамына, кылган ишине тыгыз көңүл бурсун деген изги тилек илгери үмүт менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезишкенче аман туруңуздар.